Бирок ошондой убакта кээ бир адамдар бар, урматтуу бүт туугандар, булар жана орозо битирип берип атканда санап бербейт. Көп берет. Ушул Мадумаров, жаман элдин баары жаман көргөн Мадумаров, анан элдин баары жакшы көргөн Мадумаров. Ошол Мадумаров бир жолу келип атат дагы, анан балачы орозо битирип келген эчтеге келди. Жазып койгонбуз 32 сом буудайдан, 22 сом арпадан, анан 600 сом курмадан бир нерсе десек айтат, ата канча беребиз деп, балам биз курманыкын беребиз деп, эң чоңун алышын берип атат да. Анткени ал Мадумаров. Аны биз урдап алганын көргөн жокпуз, жеп алганын көргөн жокпуз. Только тилине баары коркобуз, тили жанагыдай 1000 автоматтан күчтүү мисалы үчүн да. Бирок ошондо мен айттым, дедим, балам бизге болбойт, анткени бул аты Мадумаров, урматтуу бүт тууганым. Алхамдулилlah намаз окуп атам, намаз окуган мусулмандарды биз мактасак, иншалла жакшы жашай бере турган болот. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, мен сиздер менен Курбангүл Арсыбаева. Азыр мамлекетибизде көрүп турабыз, аябай бурулуш окуялар болуп жатат. Биз өзүбүзгө тартыктуу жол башчы тандап алышыбыз керек. Бизге жол башчы кандай болуш керек? Таза, коррупция менен катуу күрөшө ала турган, өз ою бар, башка бирөөлөргө көз каранды эмес, тууган уруктарыны бийликке алып келем дебеген, ушунчалык элим жерим деген патриот адамды алып келишибиз керек. Ал инсан ким? Мен сиздерге ачык айта алам. Адахан Мадумаров Кимсанбаевич. Биз көп жылдардан бери Адахан Мадумаровду шайлап келатабыз. Тилекке каршы акча көбүрөөк рол ойноп атат. Урматтуу мекендештер, акчага кызыкпаңыздар. Акча, бүгүн алган акчаңыздар 10 күнгө жеткени менен эртеге сиздерге ал закон жазып бербейт, жакшы турмуш тартуулабайт. Ошондуктан добушуңуздарды сатпаңыздар. Мурда биздин Курманжандатка энебиз ат жалында, кылычтын мизинде эркиндик үчүн күрөшүшкөн. Азыр бизге ат жалында, кылычтын мизинде күрөшүштүн кереги жок. Бир гана ручканы алып туруп, ручка менен эле өзүбүздүн таттыктуу Адахан Мадумаров Кимсанбаевичти бир ооздон шайлап алсак, биз жеңишке жетишебиз. Эми бардыгыбыз таза ойлонолу. Эмне үчүн азыр ютубтарда Адахан Мадумаровду жамандап жатышат? Ал турган эле кеп, коррупционерлер Адахан Мадумаровдон коркушат. Эч качан Адахан Мадумаров коррупционерлер менен бирикпейт дагы, алар менен соодалашпайт, өзүнүн тууган уругун бийлик алып келем деп тартышпайт, өзүн байлык топтоймун дебейт. Мынакей өзүңүздөр билесиздер, Абсамат Масалиев кандай инсан эле. Адахан Мадумаров Абсамат Масалиевдин шакирти болот. Канча закондорун азыр колдонуп атабыз. Мен бир эле мисалды айтайын. 1 класстан 4 класска чейинки ысык тамак бул Исхак Разаковдун немеси болгон, демилгеси болгон. Ошол Исхак Разаковдун демилгесини ишке ашырган адам Адахан Мадумаров. Ошондуктан терең ойлонолу. Ушак жалаларга ишенбейли. Ушак жала жаап аткандар, аларга Кудайым өзү нысап берсин. Жала жапкандын күнөөсү аябай оор. Аларга боорун ооруйт. Өздөрү жооп бере турган күн келет. Ошондуктан аларды жалалардан кайтаралы, жакшы жолго баштайлы. Анан ушак айтыла берген мамлекетте, ушак айтыла берген өлкөдө аябай сассык жыт пайда болот экен. Аны жергиликтүү эл билбей калат экен. Өздөрү билбейт экен, бирок сырттан барган адам билет экен. Аны бул жерде ушак көбүрөөк айтылат, окшойт деп аалымдарыбыз билет экен. Мен андай Кыргызстандын андай абасы булганышын каалабайм, ушактарга бөлөнүп кетишин каалабайм. Ошондуктан ушактарга ишенбей, ушак айткан адамды кой, антип айтпа, эч кандай жер сатуу болгон эмес, алмашылган. Адахан Мадумаров жакшы закондорду жазган, ал жакшы инсан деп кайра балдарыбызды ушактан кайтаралы. Мен ушуларды сиздерге сунуштап кетем. Мекендештер адашпайлы, таттыктуусун тандап алалы. Алейкум.
Урматтуу мекендештер, биз алысты Владивосток шаарынан видео кайрылуу кылууну туура көрдүк. Биз Владивосток жаштары Адахан Мадумаровдун кандидатурасын колдой турган болуп чечтик. Биз Адахан Мадумаровдун кандидатурасын колдогонубуздун себеби ал чечкүндү, ал бир сөзүнөн кайтпаган эң татыктуу политик деп билебиз. Биз Адахан Мадумаровду колдойбуз. Владивосток жаштары Адахан Мадумаров үчүн голосун берет. Урматтуу Кыргызстан элим, кыргызстандыктар, жердештер, туугандар, биз мына бүгүн бизде астыбызда турган эң көйгөйлүү маселе, бизде тагдырыбызды чече турган президенттик шайлоого карата Москва шаарындагы мекендештер, тургундар, туугандар, дос, ака укалар бул жерде турабыз. Негизинен айтканда бизде бүгүнкү күнү тагдырыбыз чечилип атат. Ошо шайлоого карата biz bardığız bu жерде Адахан Кимсанбаевичти Мадумаровду шайлайбыз деген общий добушубузду беребиз деген үмүттө турабыз. Чынын айтканда азыр элдин тагдырын чече турган бизге бүгүн көйгөйүн чече турган президент керек бизге. Биз карап көрсөк, талапкерлердин арасында бизде эң татыктуу эле Адахан Мадумаров Кимсанбаевич деп чечтик. Буюрса ушул кишини колдойлу кыргыз элим. Колдойбузбу? Талаалап жүрүбүз. Биздин тагдырларды чече турган жалгыз эле ушул киши деп ойлодук. Чечтик, ошол Адахан Мадумаровду биз шайлайбыз. Ура!